Борбор калаабызда Индия элинин маданияты, музыкасы, бийи менен тааныштырган иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарага Индиянын белгилүү композитору, музыкант, поэт, бир сөз менен айтканда Индия элинин сыймыгы Мринал Падхак келди. Чыгармачыл инсан демилгечилер уюштурган жайкы чыгармачылык фестивалга конокко чакырылган. Иш-чара 18-июндан 23-июнга чейин Борбор калаабызда болуп өттү. Кичинекей чакта индийский кинолор аябай көп болчу. Кинотеатрда аябай очередь болуп тыгылышып, аябай көрчүк. Эми азыр мынакей бияка келип, индийский концертти көрүп, кичинекей чагыма кайрылып, ошол кездерди эстеп атам да. Келген конок фестивалдын алкагында Индия вокалынын өзгөчөлүгү жана автордук чыгармаларынын жаралуу ыкмасы менен бөлүштү. Мындан сырткары кагазга орнаменттерди жана кештерди тартуу искусствосу боюнча мастер-класстар өткөрүлдү. Цель фестиваля была устроить. Фестивалдын максаты элибиздин Индия маданияты менен, музыкасы менен, бийи менен тааныштыруу болчу. Иш-чаранын коногу Индиядан келген режиссер, поэт Мринал Падхак мырза. Фестивалдын жүрүшүндө коногубуз өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, кызыктуу мастер-класстарды өткөрүп берди. Методики очень быстрого и очень яркого выражения искусства для нас продемонстрировал. Мринал Падхак Индия мамлекетиндеги университеттердин биринде музыка жана көркөм өнөрдөн сабак берет. Болливудда жетишээрлик абройго ээ. Мына ушундай инсанды конокко чакыруу менен фестивалдын уюштуруучулары келген катышуучулардын ыраазычылыгы жана мактоолорун татыды. Иш-чара концерттик программа менен жыйынтыкталды. Жазгүл Иманалиева, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай берүүсү.